Гендердик стереотип дегенди көп эле угуп келебиз. Ал эмне дегенди түшүндүрүшү мүмкүн? Гендердик стереотиптер бул эркектер менен аялдар тууралуу, алар кандай болушу керек, жашоодо өздөрүн кандай алып жүрүсү керек деген өңдүү бир жактуу ойлор. Кыскасы, коомчулук аялдар менен эркектердин кайсы бир ролун таңуулап келет жана бул роль дайыма эле бизге жага бербейт. Биз менен бирге гендердик стереотиптер кандайча жаралат, анын терс таасирин тийгизүүсүнө кантип жол бербөө керек деген суроолорго жооп алсаңыз болот. Гендер жана жыныстык өзгөчөлүк. Мисалга, айымдар кичине кезинен учкуч болууну кыялданып, учкучтар окуу жайына тапшырарда ата-энеси жана жакындарынын түшүнбөстүгү жана жемелөөсү анын оюнан кайтуусуна себеп болот. Ата-энеси олтурган кыз ордун табат деп, үй кожойкесинин ролун кулагына куйгандарын көп эле айымдардан угуп келебиз. Ал эми мырзалар болсо бала чагында эле сен эркексиң, эмоцияңды сыртка чыгарба деген өңдүү ар кандай чектөөлөрдү угаарын кеп кылышат. Бизде аял эркекке бөлүү менен коомчулук жүрүм-турум нормаларын бизге таңуулап койгон. Кыздар учкуч боло алышпайт, эркектер ыйлабашы керек дегендей. Ал эми аялдарга сен алсызсың, анткени сени табият ошондой жараткан деген тескөөлөр орун алган. Бирок чынында эле ошондойбу? Муну ажыратып талдоо үчүн социалдык гендер деген түшүнүктү билүүбүз керек. Жыныстык өзгөчөлүк бул биологиялык, физиологиялык, гормоналдык жана хромосомдук дене түзүлүштүн өзгөчөлүгү. Ал эми гендер табияттан берилбеген, адамдар тарабынан атайлап ойлонулган бөлүштүрүү. Бул Билл Гейтс. Ал идиш чууп жатат. Аны коомчулуктун талкуусу тынчсыздандырабы? Жок. Тескерисинче, журналдарда рейтинги боюнча эң эле таасирдүү бай адамдардын жогорку катмарын толуктап келет. А бул Эмилия Экхарт. Бир кылым мурда эркектер ага аялдар учакты асманга көтөрө албастыгын айтышчу. Бирок ал асман эркектерге гана таандык эместигин далилдеди. Коомдук басмырлоолорго карабастан, Кыргызстанда дем бере турган укмуштуу мисалдарды алсак болот. Кыргыз эли гендердик стереотиптерди дайыма артка таштап келген. Мисалга, балет бийчиси болуу эркектерге тийиштүү кесип эмес деген пикирлерге карабай, Чолпонбек Базарбаев чыгармачылык жолду тандады. Ал эми Курманжан Датка аялдар мамлекетти кынтыксыз башкара алаарын көрсөттү. Жогорудагы мисалдарда байкагандай, жыныстык өзгөчөлүк эч качан сиздердин гендердик өзгөчөлүктөрдү аныктабашы керек. Эркек менен аялдын ажырым ролу, кесиби же аталышы жок. Ар ким сүйгөн иши менен алектенип, өз жолун өзү тандоого укуктуу. Гендердик теңдик бул аял менен эркектин биологиялык жыныстык өзгөчөлүгүнө карабастан, эркин жана жеке ой жүгүртүүсү менен өз социалдык ролун аныктоосу болуп саналат.